биримдигин, улут аралык биримдикти чыңдоо керек эле. Жаңы бийлик ушул багытта бир топ иш аракеттерди жүргүзгөн. Натыйжада элдердин биримдигин жана улут аралык мамилелерди бекемдөө боюнча концепция иштелип чыгып кабыл алынган. Бул концепциядагы чараларды жүзөгө ашыруунун натыйжасында Кыргызстандагы көп улуттуу элдердин арасында ынтымак, достук мамиле өнүгө баштаган. Улуттук мамлекеттүүлүктү чыңдоо үчүн улут аралык мамилелерди мындан ары жакшыртуу үчүн анын символу катарында 2011 жылы Кыргызстандын Борбордук Ала Тоо аянтында улуттук сыймыгыбыз болгон Манас бабабыздын эстелиги орнотулган. Азыркы мезгилде Кыргызстанда өнүгүшүнө тоскоолдук болгон күчтөрдү жоюуга болгон аракеттер жүрүп атат. Бөлүнүп жарылууга, региондорго бөлүнүүгө каршы иштер жүргүзүлүүдө. Өзгөчө Кыргызстанды артка тарткан, алдыга өнүгүшүнө чоң тоскоолдук кылган коррупцияга каршы чечкиндүү күрөш башталдыгы. Сөз эркиндиги, жыйындарды эркин өткөрүүгө кеңири шарттар түзүлдү. Түшүндүрүү иштеринин натыйжасында кийинки мезгилде митингдердин саны бир топ кыскарды. Азыркы мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Биринчи кезекте Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга аракеттер жүрүүдө. Датка жана Кемин подстанциялары курулду. Эми бул подстанцияларды туташтырган Датка Кемин электролиниясы курулуп бүтсө, Кыргызстандын өзүнүн бирдиктүү энергетикалык алкагы пайда болуп, электр энергиясын пайдаланууда коңшу мамлекеттерге көз каранды болбой калат. Кыргызстандын табигый шарты электр энергиясын бөлөк мамлекеттерге караганда жеңилирээк, арзаныраак өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан чет элдик инвесторлор, биринчи кезекте Россия Федерациясы дагы ушу Кыргызстанда энергетиканы көтөрүүгө чоң жардамдарды берүүдө. Кийинки мезгилде эле ушул Камбарата бир ГЭСин курулушун жандандырууга, Нарындын башында бир катар чакан ГЭСтерди биринчи планда 4 ГЭСти курууга аракеттер активдүү жүрүп атат. Россия Федерациясынын жардамы менен Кыргызстандын газ чарбасын оңдоп түзөөгө, анын кубаттуулугун арттырууга жаңы чаралар көрүлүүдө. Кыргызстанда газ чыгарууга, көмүр өндүрүүгө, аны натыйжалуу, үнөмдүү пайдаланууга, экологияга зыян келтирбей табигый кендерди казып алууга өзгөчө көңүл бурулууда. Жез менен алтындын Бозумчак кени казуу башталды. Коррупцияга каршы күрөштүн көрсөткүчү катарында жерүй алтын кени жөнүндөгү маселени айтсак болот. Бул кенди иштетүүгө уруксаат берүүчү лицензия мурдагы режимдин учурунда болгону 7.000 америкалык долларга сатылып кеткен. Азыркы учурда жерүй кенин иштетүү укугунун алгачкы баасы 100 миллион америкалык долларга бааланып, ачык аукционго коюлду. Мурдакы режимдердин тушунда ушул Кыргызстандын кен байлыктары, Кумтөрдөгү кен байлыктагы, бөлөк жердеги Кыргызстандын кен байлыктары дагы аларды иштетүүчүлөргө эң эле арзан баада сатылып кеткендиги аныкталып отурат. Бул элге каршы, мамлекетке каршы жүргүзүлгөн тескери иштер, мунун бардыгы тең ошол мезгилде коррупциянын гүлдөп өнүккөндүгүнөн
кабар берет. Азыркы мезгилде Кыргызстанда жаңы жолдорду куруу боюнча, мурдакы жолдорду реконструкциялоо боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлүп атат. Түндүк менен түштүктү байланыштырган альтернативдүү жол курулушу башталды. Ошондой эле ошо менен катар темир жол курууга дагы чоң көңүл бурулуп атат. Балыкчы Жалал-Абад стратегиялык жол курулушу башталды. Темир жол курулуп бүтсө, анда Кыргызстан мурдагыдай темир жол келип токтогон жер болуп эсептелбестен, Евразиянын ортосундагы стратегиялык өлкөгө айланат. Кыргызстанда калктын 70% айыл жергесинде жашаары, айыл чарбасы Кыргызстандын экономикасынын негизин түзөөрү мурдатан эле белгилүү. Ошондуктан кийинки мезгилде Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Мына жакынкы мезгилде Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан баштап, ошо Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн, фермерлер үчүн, дыйкандар үчүн алардын өндүргөн таза экологиялык жактан таза продукциясын бөлөк мамлекеттерге сатуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылаарын эл аралык эксперттер аныктоодо. Айыл чарбасын мамлекеттик каржылоо долбоору ишке ашууда. Айыл чарбасын жаңы техника менен камсыздоо иши акырындык менен оңоло баштады. Фермерлер кийинки жылдары реалдуу киреше алгандыгы байкалууда. Экологиялык таза продукция алууга, ветеринардык жана фитосанитардык иштерди жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулууда. Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде Кыргызстан 170 миллион адам жашаган рынокко аралашууга мүмкүнчүлүк алышат. Азыркы мезгилде Кыргызстандын табигый шарттарына байланыштуу туризмди өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Туризм эгер өнүксө, бул Кыргызстанга көп киреше алып келе турган тармак. Бул тармакта дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп атат. Мен жогоруда айткандай, азыркы мезгилде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке же болбосо альянска кошулуу маселеси негизинен чечилип калды. 2015 жылы 8 майда бул биримдикке кирген Россия Федерациясынын, Белоруссиянын, Казакстандын мамлекет башчылары Кыргызстанды ушул альянска кабыл алуу жөнүндөгү негизги жыйынтыктоочу документке кол койду. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши дагы Кыргызстандын бул биримдикке кириши жөнүндөгү негизги документтерди ратификациялады. Кыргызстандын Евразиялык биримдикке кириши жөнүндөгү документ бул союзду негиздеген анын негизги мүчөлөрүнүн парламенттери тарабынан ратификацияланса, анда Кыргызстан бул биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп калат. Эксперттердин аныктоосу боюнча бул альянска киргенден кийин биринчи кезекте Россия Федерациясында, Казакстанда, Белоруссияда иштеп жүргөн биздин эмгек мигранттарыбыз үчүн жакшы шарттар түзүлөт. Билим алууга, жогорку квалификациялуу медициналык жардамды алууга дагы кыргызстандыктар мүмкүнчүлүк алышат. Товарлардын жүгүртүлүшүнө, капиталдын эркин жүрүшүнө кеңири мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кыргызстанга мурдага караганда көбүрөөк инвестиция келе баштайт. Тейлөө кызматы жакшырат. Чек араларды тактаганга, аларды коргогонго жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Негизинен ушул биримдикке кирүүнүн натыйжасында Кыргызстандын эл аралык экономикага, дүйнөлүк экономикага
интеграциялашы тездейт. Мен жана жогоруда белгилегендей, Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрү 170 миллион эл жашаган рыноктун алкагында эркин товар жүгүртүүгө, капиталды эркин жүгүртүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Азыркы мезгилде Кыргызстанда маданияттын өнүгүшүнө дагы, искусствонун өнүгүшүнө дагы, билимдин өнүгүшүнө дагы көңүл бурулуп жатат. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастардын тизмесине Сулайман Тоо тарихи маданий комплекси киргендигин билебиз. Чүйдөгү орто кылымдардагы, тагыраак айтканда түрк дооруна тиешелүү шаарлардын калдыктары дагы ЮНЕСКОнун мурасы катарында катталды. Озеки элдик чыгармачылыктын бермети катарында Манас, Семетей, Сейтек эпикалык трилогиясы дагы ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилди. 2014 жылы күзүндө Ысык көлдүн жээгинде көчмөндөрдүн биринчи дүйнөлүк оюндары өткөрүлдү. Бул оюнга 25 өлкөнүн спортсмендери келип катышып, эл аралык чоң резонансты туудурду. Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз Республикасы 1991 жылы 31 августта көз карансыздыкка ээ болгон. Кыргызстанда саясий жактан маанилүү чечимдер кабыл алынган. Эгемендүү кыргыз мамлекети түптөлгөн. Мамлекеттин бардык атрибуттары аныкталган. Экономикалык реформаларды жүргүзүүгө, саясий реформаларды жүргүзүүгө, эл аралык байланышты күчөтүүгө чоң көңүл бурулган. Бирок биз жогоруда айткандай, ошол мезгилде башаламан жүргүзгөн реформалар элдин үмүтүн актаган жок. Натыйжада 2005 жылы 24 мартта Кыргызстандын биринчи президенти Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Эл чоң үмүт менен экинчи президентти шайлаган. Бирок экинчи президент дагы биринчи президент кетирген кемчиликтерди кайталап, авторитардык режимди орнотуп, конституцияга каршы келген мамлекеттик эмес уюмдарды түзүп, үй бүлөнүн контролун күчөтүп, натыйжада Кыргызстан жардын кырына келип токтогон. Кыргызстандын жардан кулап кетиши же сакталып калышы ушул прогрессивдүү күчтөрдүн, кыргыз элинин колунда болду. Прогрессивдүү күчтөр кыргыз элин сактап калууга болгон күчүн жумшады. Натыйжада Кыргызстанда жаңы бийлик орноп, азыркы мезгилде Кыргызстанды экономикалык жактан өнүктүрүүгө, саясий жактан диктаторлук, үй бүлөлүк режимди болушуна жол бербөөгө аракеттер жасалып атат. Борбордук Азияда биринчиден болуп Кыргызстан парламенттик түзүлүшкө өттү. Албетте биринчи жолу парламенттик түзүлүшкө өтүп аткандыгына байланыштуу бул багытта дагы Кыргызстандын өнүгүшүндө жасай турган иштер көп, кемчиликтер бар. Бүткүл дүйнөлүк банктын иликтөөсү боюнча азыркы мезгилде Кыргызстан кедей өлкөлөрдүн тизмесинен чыгып, орточо киреше алган мамлекеттердин катарына кошулду. Кыргызстандын экономикасы азыркы мезгилде жардамга муктаж. Ошондуктан бизге караганда өнүккөн мамлекеттерден инвестицияларды, кредиттерди алууга аргасыз болуп атабыз. Кыргызстанды алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуу негизги милдеттерден болуп турат.
Бул үчүн Кыргызстанда бардык шарттар бар. Тарихи ресурстарга бай жерибиз бар. Эмгекти сүйгөн толеранттуу элибиз бар. Бай тарыхы бар. Кыргыз элинин башынан не деген кыйынчылыктар өткөн. Кыргыз эли бир мезгилде Борбордук Азияны бийлеген, чоң империя түзүү деңгээлине чейин көтөрүлгөн. Кыйынчылыктарды туруктуулук менен жеңип келген эл. Кыргыз эли азыркы учурдагы кыйынчылыктарды дагы жеңип, алдыңкы катардагы мамлекеттердин катарына кошулат деген үмүтүбүз чоң.